Amansızdarбы? Бүгүн эртең менен интернет тармактарына чыккан видеону Бишкек шаарындагы кайсы бир мектепте болгон окуяны мугалимдин акыбалын көрүп, ушунчалык мындай жаным кейди да, ушуга бир үн кошоюн, өзүмдүн оюмду, пикиримди билдирейин дедим да. Чынын айтканда, мугалимдерге болушкум келди. Биз кыргыз эли эзелтеден устаздарыбызды, өзүбүздү окуткан, илим билим берген, бизди агарткан мугалимдерди кадырлап барктап келген калкпыз да. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңдар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект мэри 2-быйыктан чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонууда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңдар, толук маалыматты берет сиздерге. Туурабы? Бүгүн эми окуя мындай болуп жатат. Бишкек шаарында кайсы бир мектепке, болгондо дагы класска, сабак өтүлүп жаткан жерге, окуучулардын алдына кайсы бир окуучунун ата-энеси, тагыраагы апасы, кызыл жоолук салынган аял кирип келип, досканын алдында окуучулардын көзүнчө мугалимди ушунчалык тилдеп жатат да. Ты кто такая депчи. Эми мугалим менен окуучунун ортосунда, ал аялдын кызы менен мугалимдин ортосунда кандай окуя болду биз билбейбиз. Бирок кандай окуя болгон, кандай мамиле болгон чакта дагы маселени башкача чечсе болмок да. Ата-эне мугалимди мектеп жетекчилигине кайрылып, директордун же завучтун кабинетине чакыртырып, ошол жерде мындай сүйлөшүү жолу менен эле чечсе болмок да. Класста мугалим окуучулардын көз алдында эмес. Жетекчиликтин алдына чакырып эле, урматтуу агай, эжеке, сиз менин балама, менин кызыма мындай мамиле жасап жатасыз. Мен ага кошулбаймын, андай кылбаңыз деп эле мындай жумшак айтып эле мындай сүйлөшүү жолу менен чечсе болмок да. Эми караңыздар. Окуучулардын көз алдында тил уккан, ата-энеден тил уккан мугалимдин акыбалы кандай акыбал? Элестетиңиздер, элестетиңиздер. Ушунчалык мындай кордолгон акыбалда, жер менен жексен болгон акыбалда. Ушуга мен чыдай албадым. Өзүм да мугалимдин баласы катары, интеллигенттин баласы катары, чынын айтканда мугалимдерге болушкум келди. Бүгүн эми бул бир эле болгон окуя да. Мындан башка дагы мугалимдерге ата-энелер тарабынан жасалып жаткан бул сыяктуу кээ бир окуялар интернетке чыкпай эле болуп атканын көрүп атабыз да, туурабы? Болуп атканы анык да. Кээ бирлери ушинтип интернетке чыгат экен эми. Ага бүгүн министр өзү дагы реакция жасаптыр. Мен дагы өзүмдүн оюмду билдирейин дедим да. Мугалимдерди мынчалык даражага түшүрбөйлү. Мына, мугалим ким? Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалим бул асыл адам. Мугалим болгон үчүн биз барыбыз тамгага тамганы кошуп, сөздү чыгарып, сөзгө сөздү кошуп, сүйлөм түзүп, сүйлөп жазып жүрөбүз го, адам болуп. Мугалим бизди окуткан, үйрөткөн үчүн 1-ге 2-ни, 2-ге 2-ни кошуп, 4-тү чыгарып, сумманы чыгарып, эсепти билип, тиричилигибизди кылып жүрөбүз го. Мугалим болбосо ким элек? Мугалим болбосо ата-энебиз бизге биологияны үйрөтөр беле? Мугалим болбосо химияны үйрөтөр беле? Мугалим болбосо географияны үйрөтөр беле? Мугалим болбосо алгебра, физиканы, математиканы, формуланы үйрөтө беле? Ата-эненин орду башка, мугалимдин орду башка. Мугалим окуткан үчүн ушинтип жүрөбүз да, туурабы? Мындай акыбалда туугандар, урматтуу ата-энелер, балабызга көп эле болушо бербейли. Баланы мындай мугалимдин колуна салып бергенди да үйрөтөйлү, үйрөнөйлү. Мына мен мисалы 40-ка чыктым. 11 жыл мектепте окудум. 11 жыл içinde
Uшу 1-класстан 11-класска чейин кейде кутурдук, кейде жакшы окудук, кейде начар окудук, кейде мектепте тополон кылдык. Ар кандай болду. Бирок ошол 11 жыл ичинде мугалимдердин шапалагын бетке башка жеп эле чоңойдук го. Ошол 11 жыл ичинде мугалимдердин баягы узун туфлилерин көчкө жеп эле чоңойдук го. Сөккөнүн, бакырганын, кыйкырганын, тилдегенин, кейде мактаганын угуп эле чоңойдук го. Ошонун баары бизге дары болду го, туурабы? Дары болду го. Биз жаман болдукпу? Эч бир ата-эне баласын жаман болсун дебейт да. Ошол сыяктуу мугалимдеги эч бир өзү окуткан окуучусун жаман болсун дебейт. Кичине тилдеп койсо, кичине урушуп койсо, жинге тийсе кичине шапалактап койсо, мугалим эч качан окуучусуну жаман болсун деп айтпайт. Бул жагдайга кичине чыдап коелу. Балдарыбызды ушу мугалимге салып бергенди дагы үйрөнөйлү да. Кечкеле балдарыбызга болуша бербейли. Болуша берсек, кайра балабыз жатак болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче, баланы биз мугалим менен тил табышканды, мугалимдин айтканын аткарганды, коомго чыкса көчөдө болобу, башка жерде болобу, ким менен болбосун, тил табышканды үйрөтөйлү. Андай колубуздан келбесе, мугалимге салып берейли. Мына бүгүн кандай заманда жашап жатабыз, туурабы? Мына бүгүн балабыз окуудан келсе, балабыз үйдө болсо, анын үй тапшырмасына жардам бере албаган заманда жашап атабызбы? Жардам бере албай калдык го үй тапшырмасына. Тарбияга убакыт бөлө албай калдык го. Туурабы? Бардыгыбыз гыйбатка кирип кеттик, бардыгыбыз саясатка кирип кеттик, бардыгыбыз дүнияга кирип кеттик, бардыгыбыз акчага берилип кеттик, тиричиликке берилип кеттик, чорный кассага берилип кеттик. Убакыт бөлө албай атабыз балага. Мына ошондо ким? Балабызды ким окутуп атат? Бала бакчада тарбиячы, мектепте мугалим окутуп, тарбиялап, үйрөтүп атпайбы бардык нерсени. Анан эмнеге келип биз балабызга болушуп, кичине эле бир тилдеп койсо, же шапалактап койсо, кичине катуу тийип койсо, балага эле болушуп калабыз. Андай болбойлу, урматтуу ата-энелер. Биз тескерисинче мугалимге жардам беришибиз керек. Мугалимдерге жардам беришибиз керек. Ушундай чыдай алган жокмун, чындапчы чыдай алган жокмун. Бул эми бүгүнкү болгон окуя кече болду, мурдагы күнү болду. Видеосу эми чыкты. Бүгүн чыгыптыр. Министр дагы баягы өзүнүн оюн билдирип, реакция жасаптыр. Мугалимдерге мындай мамиле жасалбаш керек депчи. Ушуну эске алалы. Бул мына тарбия болсун, бардыгыбызга сабак болсун. Мындайды кайталабайлы сураныч. Мугалимдерди кортутпайлы. Кейде ушу мугалимдерди, медицина кызматкерлери, башка бир социалдык кызматкерлерди видеого тартып, ушинтип интернетке чыгарып, аларды жамандап ушундай кылган ата-энелер дагы жок эмес да. Бирок кандай жагдай болбосун, мындай сүйлөшүү жолу менен чечсе болот да. Сүйлөшүү жолу менен чечсе болот да. Анчалык эмоцияга алдырбайлы, анчалыкка барбайлы. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалимдин түйшүгү оор. Мугалимдин түйшүгү оор. Канчалаган мугалим бизди окутабыз, бизди адам кылабыз деп, бизди тарбиялайбыз, бизди билимдүү кылабыз деп канчасы инфаркт болду, канчасы инсульт болду. Канчасы мына ден соолугунан ажырады, нервный болуп калды. Тескерисинче аларга жардам берели кайра. Мынчалыкка барбайлы дегеним ушул. Бул эми сабак болсун, баарыңыздардан суранам. Мугалимдерге жардам берели. Аларды кортутпайлы, тескерисинче алардын кадыр баркын көтөрөйлү. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим киносун бардыгыбыз көргөнбүз, чыгармасын да окуганбыз. Мугалимдин түйшүгүн түшүнөбүз акыры. Мугалимдердин баркын көтөрөлү. Мына өлкө жетекчилиги дагы мектеп мугалимдеринин айлык акысын канчалык көтөрүп берди. Алар дагы ошого жараша жанталашып иштеп атышат. Эми 5 кол тең эмес, арасында баягы начары чыгып калышы мүмкүн. Эми аны сүйлөшсө, чечсе болот акыры.
Ушул эми туугандар. Бар болуңуздар, катуу сүйлөп койсом, мен дагы эмоция калтырып койсом кечиресиздер. Мугалим бул мөмөлүү дарак, мугалим бул асыл адам. Мугалимдер бул биздин устаздарыбыз. Аларды кадырлайлы, тескерисинче батасын алайлы. Ассаламу алейкум.